Мэрияның астына келіп тұрып, біреу салып алсын бірдеме. Біреуңерді басып келбейсің. Салып бүткеннен кейін ана мен алға десем, біреуңерді қайра ала албайсың. Бұл сот менен шешеді. А салып отқанда бұл незаконно салынып отқан, оказывается, болу керек тұрбайбы? Мен düşünүм ушундай болуп атат да бияқта. Бир эле кафенин кайкына чыгып атат. Мындай кафеден канча кафе бар бизде? Значит, получается, баары эле незаконно турган. Мне кажется, даже бирде документи жок кафелер бар болуш керек бияқта. Эчтекеси жок. Мен таң калбайм даже, если ошонун суусу, свети даже уурдалып жасалып койгон бекер. Бир тыйын эч жакка төлөбөгөн кафелер бар. Азыр мен дагы айтып атам, көзөмөлдө бирөкчү, эгер дагы подключение кылсаң, значит, дагы телефон чалуулар же сүйлөшүүлөр же акча болгон. А именно ошол эле жанагы 100-токтомдун 6-пунктта турат. Архитектордон суроо талабы менен гана алынат тек заключение деп атат. Архитектор айтат, эчтеке берген жокмун дейт. Архитектор ушуну практикалап атат. Кече ушуну сунуштарды. И чё сейчас теперь? Замкнутый круг. Сен эчтеке кылбайсың, бул эчтеке кылбайт. Ана ким эмне кылат анда? Анда эмне жүрөсүңөр бияктан? И чё, асот 1 жыл, 2 жыл болуп чоюлуп кете берсе, ошентип жүрө береби? Тиги иштей береби ошентип эле? Незаконно. Кеп кафенин баарын жабыш эмес. Баары мыйзамдашып иштесин. Но салыкты вот салык инспекция менен, байке менен давайте изучать. Это копейки то, что они платят. Мындай болбош керек.